Саламатсыздарбы, учурда маек рубрикасы сиздер менен мен Үсөнбай Тайрылуу, ошондой эле кыргыз эстрада жылдызы Нуркыз Кожонова болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сизге алгач эле ыраазычылык билдирип кетели. Ушундай алтындай болгон убактыңызды бөлүп биздин куттуу студиябызга келип маек куруп бергениңизге. Сизге алгач эле суроом, жеке жашооңузда чыгармачылыкта эмне жаңылыктар, кандай ийгиликтерди багындырдыңыз, ошол боюнча айта кетсеңиз. Негизи бул чыгармачылыкка аралашып, быйылкы жылдын эсебинен жакшы клип, жакшы ырларды жаздырып жатам. Алгач айтып кетсем, негизи Жалал Абад областынын Шамал-Сай шаарчасынан болом. Эки бир туугандын экинчиси мен дегендей. Ата-энем ушул жакта турушат, айылда. Негизи бир тууган байкем бар, и мен. Анан келсеңиз, ушуну менен улай, негизи Кыргызстанда көпчүлүк ырчылар клип тартууда же болбосо ыр жаздырууда аябай көп каражат кетет дейт да. Анан ушул негизи клип тартканда ошол клип өзүн актайбы? Негизи мындай да, мен азыр чыгармачылыкка жаңы аралашкандан кийин башында чыгым болот. Клип дегенем клип мейкерлерге жараша ар кандай ошол чыгымды көтөрүшүм керек, ошол ырга чыгым кетет, клипке да кетет дегендей. Ошонун баарына чыдап, ырдап, анан кийин эл артисти болобуз да. Негизи айтылат го, негизи эстрада жылдызы болуу үчүн биринчи акча керекпи же жакшы продюсерби же болбосо талант керекпи? Талант да керек, менин билишимче. Талант да керек, аракет да керек, и продюсер да керек дегендейчи. Анан деген сөзсүз түрдө колдоп туруучу адамдардын керек. Сизде ошол колдоп туруучу адамдар дейсиз, кимдер колдоп турат сизди бүгүн? Негизи колдоп туруучу мен сөзсүз биринчиден бир тууганым, ата-энелерим, анан чыгармачылыкта жардам берген устатым, анан менеджерим. Анан айтсаңыз, сахнага чыкканда же болбосо клип тартуучуларына мындай сизди ыңгайсыз акыбалга калган күндөр болду беле? Негизи болот башында деген. Кээ биринде сахнага чыкканда жана кыздар көбүнчө деген кабылык деген кийебиз да, бутубузга шиштака дегендей. Ошондойлор кээ биринде туура эмес басып же мындай күтүүсүздөн болуп кеткен учурлар болот. Чыдайсың ага. Анан айтсаңыз, сахнада же болбосо тойлордо сиз көбүнчө жандуу үнүңүз менен ырдаганга аракет кыласызбы же фонограмма ырдайсызбы? Ошол суроону жакшы бердиңиздер. Бүгүнкү күндө көбүнчө концертте фонограмма деп тияк бияк деп атпайбызбы? Негизи эле мен тойлордо аракет кылам, живой ырдаганга мага жагат да. Живой ырдасаң өзүңдү жакшы сезесиң, тойго баргандай болосуң да. Жакшы да, тойдо живой ырдасаң жакшы. Өзүң да жакшы рахат аласың. Анан айтсаңыз, негизи эле кыргыздарда жеген аштыкка бышкан ашты жечи көп, бүткөн ишке сынчы көп дейт го. Анан эл тарабынан же болбосо сиздин көрөрмандар тарабыңыздан же болбосо ырчылар тарабынан кандайдыр бир сын пикирлер айтылдыбы, сиз аны кандай кабыл алдыңыз? Сын пикирлерге, көз караштарга негизи көз карашым түз. Айта берет, дей берет, жакшы жактарымды айтат, жаман жактарды айтат, эми деген эл тараза эл сынчы дейт да, бирок деген алардын баарына көңүл бурсаң билбейм кандай болсун. Бирок деген мен каршы деле эмесмин, жаман жактарымды айтышат, жакшы жактарымды айтышат. Бул чыгармачылык чөйрө да. Эл адам болгон соң ошонун баарына чыдаш керек. Ошон үчүн ырдайсың. Анан сиз негизи эле мындай жандуу үн менен ырдаганга аракет кылган деп атпайсызбы? Ошонусу бизге бир жакшы ырыңыздан бизге бир куплет ырдап бербейсизби анда? Мейли, ырдап берейин. Бул акыркы ырым ушул Атакем деген ырымдын сөзүн ошону аткарып берсем, чыгармамды. Бул деген сөз обону Жолдошбек Исраиловго таандык агайыбыз. Мага бул ыр жаккан негизи башынан эле. Буну 3 жыл мурун жаздырган, бирок деген окуума байланыштуу ырдабай калып, кайрадан жаңы иштеп чыктым да. Эмнеден улам ушул ырды жаздырып калдыңыз? Себеби дегенде ошол Жолдошбек агайыбыз чакырып калды, үйдө ыр бар, кел деп, барсам ырларын ырдап берет. Ошонун ичинен ушул ыр жакты да, Атакем дегенчи. Анан мунун оону Жолдошбек агайга, анан жубайы Гүлмира Арыспаевага таандык экен да, сөзүчү. Ошондой бирөө сөз жазат экен, бирөө оон чыгарат экен, бири эле үй бүлө. Мен аябай кызыктым алардын үй бүлөсүнө да. Анан ушуну ырдап беришти дагы. Анан кыяк мен ырдап бердим, мага жакты. Анан бул ошол Гүлмира Арыспаеванын тагдырына байланыштуу экен да, ошол өзүнүн атасына арнап чыгарган экен да. Ошол анан да жакты мага. Эмнеден улам ушул ырды тандап алдыңыз сиз? Мага деген сөздөрү жакты. Анан деген сурап калды Гүлмира эже, сен атаң барбы депчи. Ал эженин ушул атасы өтүп кетип, анан атасына арнап чыгарган экен да. Жөн эле жакты мага. Мен көбүнчө сөздөрдү, мен негизи көбүнчө ырларымдын сөзүнө аябай көп көңүл бөлөм да. Сөзү жакса анан ырдайм, сөзү жакпаса ал ырды мен ырдабайм да. Эмесе экенбиз ошол ырдан бизге бир куплет ырдап берсеңиз? Үмүттү
карап ашыгып, үйүмдөн чыгам шашылып, айткан сыйтмага акыл сөз ай, атамдын жолун чакырып, атамдын жолун чакырып. Чарчасам кубат бел болуп, чаңкасам суусун кол сунуп. Ата кем турат көңүлдө, ар дайым мага дем болуп. Чоң рахмат, чоң рахмат. Анан айтсаңыз, негизи эле кыргыздын аспаптарына кайсы аспаптарында ойногонду билесиз? Анан музыкалык деңгээлиңиз барбы, билимиңиз? Негизи мындай болот да, негизи мен башында деген ошол вокалдан сабак алгам, бирок деген турмуш ушундай дейт го. Мен деген Кыргыз улуттук университеттерин чет тилдер институтун бүткөм. Ошон үчүн башка тилдерди жакшы үйрөнүп, эми специм ошол болуп калды да, ырдап дейм да. Башка тилдерди да жакшы ырдайм, бирок деген специм болгон үчүн котормочумун. Азыркы учурда Ишенал Арабаев атындагы университетте Арабаяда окуп жатам, ал дипломат. Буюрса дипломат болом. И ырчылыгы дагы алып кетем. Негизи могу жаңы ырчы болуп келатканда, сахна ачып жатканда буттан тартуулар, тоскоолдуктар көп болот эмеспи? Ушундайлар сизге болду беле? Негизи болот да, деген ар бир чөйрө, ар бир деген кесип негизи эле кыйын. Баарын деген бат аркалап кетиш кыйын негизичи. Болот, бирок деген алардын баарын айта берсек билбейм кандай. Бирок эми аракет кылсаң болот, сөзсүз түрдө. Анан айтсаңыз, негизи эле жана айтпай кетип чыгармачылыкка эмне түрткү болду, сизге эмне болуп келип калган, чыгармачылыкка эмне себеп болуп? Же негизи эле ата-энеңиз ырдап, ушундай музыкалык жактан сабак береби? Негизи чыгармачылыкка келген себеби мени апам ырдайт экен. Анан кичинекейимде кезимде дагы биздин үйүбүздүн жанында жаңактар көп. Анын башына чыгып мен коңшуларга концерт коет элем да. Ошону ырдап жүрүп, анан ошол жана талантты жашыра албай турбайсың. Бир учурда окуум бар дейсиң, сыртта көп жүрүп калдым да, анан кайра келип ырдап калдым. Ошол да негизи канымда бар экен. Анан айтсаңыз, могу негизи эле жаңы жылга карата көрөрмандарыңызга, элге кандай жаңылыктарыңыз бар, кандай даярдыктарды даярданып атасыз клип тартуу боюнча? Негизи жаңылыктар бул деген ошол жаңы жылга карата ошол Ата кем деген акыркы чыгарма клип тартып өттүк. Жакында эле Сезимим менин деген ырымды жаңы чыгармамды жаздырдым. Буюрса жаңы жылдык концерттерге ырдап жүрөбүз. Концерттен ошол 2015-ке Сагындым сени деген ырды жаздырайын деп жатам азыр. Ошол пландарым бар. Негизи жакшы бар. Кегиз абдан эмес, сиз ушундай биздин куттуу сыйга келип, май көрпөңүздө чоң ыраазычылык. Негизи бул жылдын май айында өзүмдүн жериме, өзүмдүн айылыма жеке тушоо кесип концертимди берип келдим. Буюрса аябай жакшы өттү. Ошол менин элимди колдогонуна рахмат. Буюрса дагы областтарды кыдырып тушоомду кесип келем. Буюрса 2015-тен баштап жакшы пландар бар алдыдагы. Ошол дагы сырттагы көп фестивалдарга катышайын деген ойлорум бар. Жакшы пландар бар, буюрса көрөбүз. Негизи айтсаңыз, могу биздин көпчүлүк ырчылар могу чет өлкөлөргө чыгып, өздөрүнүн концертин берип, же болбосо ырдап келишет. Ушул багытта сиз өзүңүздүн күчүңүздү сынап, же барып ырдап көрдүңүз беле? Жок, бирок буюрса барып ырдап келем, сөзсүз. Алдыңкы пландар да бар. Кегиз абдан эмес, сиз ушундай биздин куттуу сыйга келип, май көрпөңүздө чоң ыраазычылык билдире аласыз. Сизге эркин микрофон берели, көрөрмандарыңызга, элге. Мен учурдан пайдаланып айтып кетмекмин. Негизи эле бул чыгармачылыкка аралашкандан бери ошол мага жардам берип келаткан ошол ата-энеме терең таазим кылам. Бир туугандарыма, анын устатым Роза Шакировага, жана мен ошол менеджер болуп мага иштешип аткан Айпери Суранчыгызына, ушуларга ыраазычылык билдирем. Анан сиздер дагы бул жака чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ийгилик каалайм, дайым тунук эфир каалайм сиздерге. Чоң рахмат, ар дайым эле ушундай элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, элдин купуна толгон жакшы чыгармаларды, ырларды жаратып жүрө бериңиз. Бүгүн биздин эфирде Нуркыз Кожонова болду. Сиздер менен Үсөнбай Тайыр уулу. Саламатта калыңыздар.